Бұл іштің башталғанына тура 19 жыл болды. Ошодан бері біз деле картайып биттик. Bir барсақ сот тегілерге шешеді, bir барсақ бізге шешеді. Ол соттарға деле мында ойлап көрсем барды бирдей болып қалды. Біздің ушул кайрылуудан пайдаланып, жогорку инстанциялардын баарына кайрылам. Биздин ушул ишке адилеттүүлүк менен чек коюп бериңиздерди суранабыз. Биз ушул Нокат районунун тургундары болобуз. Ошол эски аба куруучунун ичин иштеген жамаат болобуз. Мен атым Ашим Жалим Асылбекович, ошол мурунку курууч ишкананын Ашим Асылбектин баласы болом. Атам азыр бир күндө өтүп кеткен, 10 жыл болгон. Эми иштин чожайына келсек, биз кечеки чыккан видеообращениянын ошол Ташиевка, Сады Жапаровка чыккан видеообращениянын биз дагы кичине кайрылуу кылып коеюн деп чечтик. Себеби бул Жолдош Рахман деген киши мыйзамсыз документтерди подделка кылып 78 адамды мыйзамсыз реестрден өткөзүп, мыйзамсыз колдорду кылып, болгон ал жерден 3-4 гана иштеген болгону, калгандардын баардыгы жоо адамдарды эшиткени чын. Адан чыгарып бул кишинин ошондой нерсеге барган себеби биз да прокуратурага барганбыз, кассацияны ошол кайтып кароого жиберген. Ошого бул киши өзүнөн кетип, ушундай ар нерсеге умтулуп атат. Ошого биз дагы ушундай Сады Жапаровдон, Ташиевден суранып кетет элек, Зулушевдон. Бул кишинин ошондой жоруктарын, мыйзамсыз иштерин ошол Нокат район прокуратурасына, РОУДга, СМга жазып келебиз. Бирок эч кандай соттошуп атат экенсиңер деген эле таризде бизде эме болбой атат. Ошого ушул биздин мыйзамсыз иштерин жоопко тартып берсе суранам. Бул киши ал жерде мен директор болдум деп канча жылдан бери адамдарды алдап акча алып келген. Ушул күндө биз билгенден Жанармайдын деген бир бала бар, эгасы, заправканын. Ошодон 410 миңди алган деп угабыз. 10 сатып берем деп. Одан тышкары 10 миң доллар, 500 миң, 200 миң, 50 миңди акчаларын эми эсеп жеткис акчалар бар. Ошого бул киши элдерди алдап, ошол жерде мен давенец кылып алып, олдун атынан мен адвокатмын, мен ал жерде директормун деп, керек болсо бул кишинин биз директорун да иштен алганбыз. Мыйзамсыз деп таап, Ош областында Нокат району бизге карап чыккан. Кече жакында жаңы жагдайында берген дагы кароосу калтырган. Андан кийин Курбановду директор кылышты. Бул Курбанов дагы мыйзамсыз шайланды. Жок эле адамдарды кол койдурган, өлгөн адамды сен кол койдурган буларчы. Булардын бардык иштери негизсиз болуп, мыйзамсыз болуп атат. Ошого сиздерден суранып кетем, бийлик өкүлдөрү Ташиев, Сады Жапаров, Зулушев ушуларга мыйзам чегинде иш карап бериңиздерди суранам сиздерден. Мен Каленов Мухтар Аскарбекович, ушул куруучу акционерлик коомдун мүчөсүмүн. Өмүр бою бир гана ушул ишканада иштеген, башынан аягына чейин. Бул жерде айта турган нерсе, маселен мен өзүм жөнүндө эле айтайын. Акционерлик коомдун мүчөсү болуш үчүн мамлекеттин өзүнүн закондору, эрежелери, нормалары бар. Ошол нормаларды мамлекеттик мүлк коому комитет тарабынан, Ош областык бөлүм тарабынан. Фамилиясын эсимден чыгып калды, Жороева болсо керек эле. Ошондой деген кызматкер кеминде 10 жолу чогулуш өткөзгөн ишканада. Кеминде мен билгенден. Ошол учурда ошол бардык эрежелерди сактап, акча дегенде сатып алыш керек. Акчасын төлөгөн адамдар гана акционер болушкан. Эми ошол учурда булар биринчиден акча төлөп акционерлик коомго мүчө болуп өтүшкөн эмес. Бул биринчиси. Мүмкүн бул олордун айыбы эместир, бирок ошол моду акча кыйын болжол туура. Экинчиси, бул жерде жалган көрсөтмөлөрдү берүү даана көрүнүп турат да. Кечеги кайрылууда ошол иштеген адамдар бар. Мен олар жок дегеним жок. Иштебеген адамдар да бар да. Анан бул жерде өткөндөгү арыздардагы айрым өтүп кеткен маркумдардын фамилиялары жүрөт. Ошондуктан мен айтарым, ар ким ушул мамлекеттик нормаларды, эрежелерди бардык закон ченемдүү нормаларын аткарып туруп алганбыз. Ошон үчүн биздин дагы кайрылуубузду эске алып коюңуздар суранабыз. Биздин башка сураныч жок. Бизге толку ошо туура чечим гана керек. Мен Осмонов Сейит Маматов. Ошо курулуучу ишканада 36 жыл иштедим. Ошо ишканада 36 жыл иштедим. Ошо
Ötüp ketken adamlar, başkalardı koşup, Rahman aka şunday elder toplap, tokuruş kılıp kepti. Onu bilmedik. Men de familiyam жеткиле колго эмесмисиз? Ah, Men de familiyam жеткиле колго эмесмин. ah. Meni dağı aralaştırıp жазgan eken, men o malda kol koygan emesmin. Meni ham koşul dedi, men aytdım, ben koşulbayım sizlerge. Men özüm işte batsam. Sizlerge men şepke kanda men karşı çıkam dedim. Men bala çaqa bağ bassam etti. Men istebeyim sizler meni. Özüңөр joluңar taap bergile de men koşulbay koygan. Uşul men Rahman aka özü Abdakamadan Zahapka menen kelip keti işlep жүргөн да. Ушул мен билген немен. Бул кечеги Жолдош Рахмандын бизге баягы чыгып президентке кайрылуусу, СМнин башчысы Ташикке кайрылуусу ушул негедир негизсиз болуп атат да. Бул киши ушул 20 жылдан бери эле ушул элди топтоп, ошо калпчындык кылып, мыйзамсыз протоколдорду түзүп, мыйзамсыз сол кагаздар менен жүрөт да. Ушуну азыр сот караштырып, териштирип атат. Сот мыйзамды карап берип атат. Бүгүн дагы сот болду, мына 14-май күнү. 10-майга келбеди. Ушинтип элди алдап эле, элдин башы айланып жүрөт. Ошого биз ушул элди ушул баягы биздин угушубуз боюнча ушул биздин ишкананын территориясындагы адамдардан акча алган жерлери бар. Мен жер берем деп. Ошол адамдар азыр бар. Ушуну бир иликтеп берсе органдар. Биз көрсөтөбүз адамдарды. Кимдер баягында акча бергендери. Ушинтип алдап, жалган сөздөр сүйлөп жүрөт. Эми ошону бир адилеттүү караш керек болуп атат. Соттордун адилеттүү карап берип атат. Сотторго мына ишеним бар. Прокуратура болсо ошолордун мыйзамсыз документтери мына иликтеп бизге кайтарды. Келди, почта менен келди, баарыбыз тааныштык. Кудай буюрса дагы будан бuyerga да соттор болот. Соттор мыйзамдуу иштеп карап берет деп ишеништебиз.